Assalamu alaikum dostlar. Kutmandуу günüңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарыбыздын түндүк тарабында жайгашкан бир айылда көп өлчөмдө биогумус өндүрүп аткан чарбага келдик. Бул жерде биогумусту көп өлчөмдө өндүрүп аткандыктан булар сөл жан сатабыз деген ниеттери бар экен. Кимдер каалоочулар болсо, ушулардан келип туруп сөл жан алсаңыздар болот. Сөл жанды булар көп болгондуктан арзаныраак беребиз деген ойлору бар экен. Телефондорун экранга жазып коебуз, ошол телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот. Азыркы учурда өзүңүздөр баарыңыздар жакшы билесиздер, биогумус өндүрүү баардык жерлерде болуп калды. Менин оюмча, бул биогумусту ар бир адамдын үйүндө болуш керек да. Анткени биринчиден бул биогумусту өндүрүү менен биз экологиялык жактан таза жер жемиш жейбиз. Экономикалык жактан болсо дары, химиялык дарыларга акча кетирбестен табигый таза жер семирткичке ээ болобуз. Бул кадимки эле өзүбүздүн мал багып жүргөн ошол мал көңдүн эсебинен гана болот. Бул арзан да түшөт, бир жагынан экологиялык таза болот. Кимдин үйүндө малы бар болсо, айылдагылардын дээрлик бардыгында эле мал кармайбыз. Ошолорго эле малканабыздын бир бурчуна эле ушул азыркы сөл жандарды алып барып таштап койсок, суулуураак, нымдуураак жер болсо, ошол жерден эле биогумус өнө берет. Минеке туугандар, мына биогумуска өстүрүлгөн кабачка экен. Өскөнүн өзүңөр көрүп турасыңар да. Түшүмдүүлүгү жакшы, өсүшү жакшы экен. Мында мурда биогумус колдонбой өстүргөн экен, мынчалык чоң өскөн эмес эле дейт. Минеке өзүңөр көргүлө. Жыйынтыгын. Жаздагысы. Бул кийинки эмебиз да, кабачка. Кийин экенсиңер, Биогумус менен экенбиз. Keçen içindeyken cavuk болгондо, мынаны алып, мына күндөгөнгө, мына ургачты. Мына кийгизе. Кийгизде, мына эркек, мына ургачты сени кийгизде. Кол менен ушунта чаңдаштырып чыгабы? Бу жерде аруу жок болот да жабыкта. Эми биздики ачык да. Ошон үчүн түшүмдүүлүгү жакшы, Geçe buraya tepilse getirip boyosu iş bera koyar dedi. Bilaydım onu çanglaşmasa. Tepilselerine arı koyu veretti. Misal üчүн murda biogumuz колдонбой өстүргөн мынчалык өсчү эле? Өскөн эмес да. Мынчалык өскөн эмес, биогумустун результатын көрүңүздөр. Жокту жаккан эмес да, биринчисичи. Биогумус менен эккенибиз ушундай жакшы өстү. Жакшы өстү. Экиле жол тердик да. Азыр ушуну 2 жол тердиңер, 3 жол тердиңер. Минеке көрдүңүздөрбү? Биогумус менен өстүргөн канчалык көп түшүм, 2 эсе 3 эсе канча түшүмдүүлүктү көп болушу мүмкүн. 2 эсе 3 эсе түшүм кетирет. Биогумус жок эккенге караганда бул 2 эсе көп берип атат да. Бул эми түшүм берип баштады да. Мына гүлдөгөндөрүн көрүп атасыңар. Дагы 2-3 ай берет, 2 ай. Бемирал берет. Кар жаагыча, 3 ay. Машалла. 3 айга чейин. Мына көрдүңүздөрбү? Биогумусту ар бирибиз үйүбүзгө карасак, карасак, көбөйтүп алсак, анда түшүмдүүлүк да жакшы болот. Эң негизгиси бул табигый таза болот. Ден соолукка эч кандай зыяны жок. Химиялык заттарды колдонбой өстүргөн болобуз да. Биринчисичи. Биринчи биогумусу жок экенибиз. Осу мындай өскөн эмес. Мына кара, бул барган сайын өсүп кетип атат да. Жоондугу, Ушинтип кете берет. Ал андай эле болуп ураган аларчы. Буну эми биз азыр мына немеге асабыз жип мененчи. Бул өсүмү жакшы болгон үчүн буну асыш керек болуп атат жогору. Ана. Мурда мындай асып өстүрбөйт элеңер, мындай эле өсүшү да. Ончолук өспөдү да. Жерде эле өсүшү. Карасаңыздар, биогумустун. Карасаңыздар, ушунда биогумустун жыйынтыгын жакшы экен. Мынеке биздин повар досубуз элде жок тамак пиширам деп жүрөт бизге. Кенендер машалла. Бул Москвада ар жерде иштеп келген киши. Эми жакында ушул Европага барып, мынеке көрдүңүздөрбү? Этти сонун кылып ууруда. Baydan ekleri yok satıldı. Bu tamakta
Pirajoqda atayız. Birinci ekti kuru olabız. Andan kartoşkanı kuru alıp, andan kartoşkanı ekti basıp koyabız. Yarım saatlayız alıp ceviretse. Bu kurdaktan ne ayırması var? Kurdak okşaş ile öce. Yok, kurdaktan özgürse bu. Vah. Son bol pişti. Hazır cegende bileriz inşallah. Cegende armanda, cegende armanda gende. Armanda cegende arkadaş. Vallahi hadi gidelim ceyle şakanı var böyle edip. Sakaz kılmasın arayın. Oldu inşallah. Por özüzden de be. Or özüzden. Biz tokslayım ek tokslayım. Mana ki, mantap.